Üç buro, жалгыз тек, üç kıl komuz, çertilbeyt, kүйгө келбейт, çeber kolsuz, оп-оңой көргөн көзгө жөп-жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгуз. Саламатсыңарбы балдар? Ак калпак кыргыз элинин байыртадан берки чертме кылдуу үндүү аспабы комуз. Бүгүнкү сабактын темасы комуз кыргыз элинин улуттук аспабы. Бүгүнкү сабактан кыргыз элинин кылдуу чертмек музыкалык аспабы комуздун түзүлүшүн, түрлөрүн, кыргыздын залкар комузчулары боюнча маалымат аласыңар. Комуздун түзүлүшү: комуз экме жана жапайы жыгачтардан өрүк, алмурут, карагай, арча, жапантал алмурут өңдүү формада чабылып, моюну ичкерип кетет. Жалбырактары күйүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган өрүктүн жыгачы сомдолуп, сууга кайнатылып, ышталып чабылган комуз бек жана добуштуу болот. Кулагы өрүктөн, арчадан же мүйүздөн, ал эми кылы көбүнчө эки түштүү кыргыз койлорунун ичегисинен жасалат. Комуздун узундугу 85-90 сантиметрге чейин болот. Комуздун түзүлүшү 7 бөлүктөн болот. Кулактары, башы, моюну, кылдары, чарасы, көзөнөгү, куткучу, тепкеги, капкагы. Комуздун жалпы бөлүктөрүнүн аталышы ушулардан турат. Кыргыз эли сөз менен айтып бүтүрө албаган тарыхын, кубаныч кайгысын, муң зарын, ой тилегин күү менен беришкен. Жакшы жаман кабарды комуздун коштоосунда айтып, дастанды төгүп, күүнү сыздаткан. Комуз манас эпосунда да жакшы айтылганын баарыбыз билебиз. Илгерки заманда комуз ар бир кыргыз боз үйүндө жаңырып турчу. Ал эми 20-кылымда ал чоң сахнага чыккан. Кыргыз элинин жан дүйнөсүндөгү жаңылыкка жаңырык берген. Мына ушул комуздун тилин билген улуу комузчу Нурак Абдрахмановдун комуздун чабылышы боюнча берген маалыматына көңүлүңөрдү бургула. Навареги өрүктөн жасалган заготовкалар да. Мына ушуларды дөңгөчтөрдү жаратып тургандан кийин ушундай абалга келтиребиз. Анан сууга кайнатып алып, суудан кайнап бүткөндөн кийин, кайнап чыккандан кийин мондай көлөкө жерге койгондо монтип кургайт. Анан кийин аны формага салып туруп, чийип туруп, анан монтип формага келтиребиз, комуз сыяктуу. Андан барып тургандан кийин мондай болуп комуздун формасы келе баштайт да. Анан аны ийилүү анамнас токтогондон кийин анан моорегитип комуз сыяктуу формага келет. Анан ага моюн тагабыз да. Моюну момундай өзүнчө жыгач кылып туруп, анан мынтип тагып коебуз. Биягынан шына менен бекитип, антип анан моорегитип. Бизде ата-бабаларыбыз комузду туюкпой деле чабышчу да. Моюнун бөлбөй эле чаап атканда эле тиги моюну менен кошо чабышчу. Өрүк жыгачында моюну менен кошо табылуусу кыйын да. Өрүктүн бутагы жок, түз, буралбаган өрүк андай табуу проблема да. Ошон үчүн анан чанагын өзүнчө bir merkek жаратып жерден кесип алып, анан моюнун өзүнчө жасайбыз да. Мына мындай болуп анан
комуз болуп калат да. Анан капкагын салып тургандан кийин кылдарын тагып, тепкигин тагып турган шертебиз. Мунун үн салмайы бар. Анан үн салгандан кийин аны косту лактап, ою салып, анан концертке чиркей жаркыраган комуз болуш керек да. Комузду чабуу үчүн данеги бар жемиштердин бактарын колдонуу оң. Данеги жоктордон алманын багы жарайт. Бакты тандап жатканда кийинки 3 нерсеге көңүл бурулат. Биринчиден, жоондук алдыдагы жасалуучу комузга туура келүүсүндө. Экинчиден, бак толгонбой өсүүсү керек. Үчүнчүдөн, бак чирибеген болушу шарт. Сомдогондон кийин тетиңди кылып сомдогондон кийин бир жай көлөкөдө туруш керек да. Демек 1 жыл туруш керек да. Анан качан баягы кургап бүткөндөн кийин анан жанагынтип акырындан чаап немесине келтиребиз. Комуз кылып. Анын толук бүтүш үчүн 6 айдан жок 6 ай асты кылып калат. 1 жылда бир комуз, өрүк комуз мындай кадимкидей жарактуу ийилбей турган, жарылбай турган, өрүккө ушундай абдан бир татаал мүнөздөгү жыгач да. Бөлөк жыгачтарды күнгө коюп койсоң деле жарылбай эле кургай берет. Өрүк болсо кургагандан кийин да күнгө тийсе жарылып кетет да. Ошон үчүн аны жанагы батарея, анак-мунак ысык жерлерге жакындатпай, күндөн күнгө тийгизбей ошентип сакташ керек. Ошондой өтө бир бөлөкчө жыгач да. Мен аны жыгачтын хрустали деп коем. Анан жанагы скрипка, гитара дегендердин баары жанагы клеон деген жыгачтан жасалат. Ал мындай эле алар мындайраак эле жыгачтар да. Өрүктөй өтө жогорку сапаттуу үн бере албайт. Комуздун баасы илгери аталарыбыз 1 койдон деп койчу да. Бир комуздун баасы 1 кой. Мен деле ошол принципти кармап 1 койдон чаап берем. Анан Ысык көлдө Жансерге деген комузчу уста болгон экен. А кишинин комуздары эл арасында бүгүндө жүрөт. Мен көп эле комузун черттим. А киши чекелерине, моюндарына күмүштөн кооздук түшүрүп, анан чаап, анан кулумду бийге сатчу экен. 5-класстан бери эсептегенде бир 50 жыл болду да. 50 жылдан бери комуз жасайм, ошондон берки сырымды жөн эле айтып койсом болбойт. Балдар ошондой дейт да. Бизге гана айтыңыз, биз гана үйрөнүп, өнөрүңүздү улантышыбыз керек. Бирок сырым бар. Эгипет пирамидаларынан комуз сүрөтү бар да. Эми Эгипет пирамидаларына болгондон кийин мындан 4,5 миң жыл мурунку сүрөттөрдө ошол. Мауреги искусство древнего Египта деп турат. Эми бул кайсы 50-жылдары чыккан 50-жылдары чыккан китеп. Фараондордун сүрөтү биздин доорго чейин 2600 жыл мурдагы жасалган скульптура. Мунун башында баягы фараондордун даңкайган кийизден жасалган ак калпагы турат. Мунун башына биздин өгүз-кан атабыздын тотемине ылайык өгүздүн мүйүсүн тагып үстүнө алтындан күн жасап коюшкан. Анан андан да укмуштуусу мына могу жерде дал ошол жана Музокенин комузун черткен кыз турат. Музокенин комузу так ушундай да. Бул 3 кулактуу аспап, 3 кылдуу аспап. 3 кылдуу аспапта дүйнөдө эч бир эл чертпейт. Биздин гана комузубуз 3 кылдуу. Болбосо скрипка 4 кылдуу, гитара 6 кылдуу, 7 кылдуу, домбура 2 кылдуу, анак-мунак баарын билесиң да. Бар көрүп жүрөсүң. Ошол мындан канча кылым мурда, эми жакшы көзүм көрбөйт да.
ошо аталарыбыздын комузун кыздар чертчү экен деп ойлоп калдым да мындай. Айга келбе тубайым, моюнуңа тунайын. Айга келбе тубайым, моюнуңа тунайын. Токтогулдун ботоюнай жетип койчу угайын. Токтогулдун ботоюнай жетип койчу угайын. Комуздун түрлөрү 30-жылдары эл аспаптар оркестри үчүн комуздун өркүндөтүлгөн 5 түрү жасалган. Комуз пикколо, комуз прима, комуз альт, комуз тенор, комуз бас. 1952-53 жылдары Петросянс менен Дидеренко комуздун дагы жаңы түрүн сунуш кылган. Аны Ташкенттеги Илим изилдөө институту жүзөөгө ашырган. Азыр Орозов атындагы эл аспаптар оркестринде комуздун 4 түрү: комуз прима, комуз секунда, комуз альт, комуз бас чертилет. Өткөн заманда комуз үнү жайлоодо, боз үйлөрдө жаңырса, бүгүн дүйнөлүк чоң аренага чыгууда. Кыргыз элинин залкар комузчулары, күүлөрдөгү залкар ойлор, күчтүү сезимдер, мукам моондор, татаал кайрыктар ар бир угуучунун жүрөгүнө, акылына көп нерселерди баяндайт. Кыргыз элинин залкар комузчусу Атай Огонбаев ырчы, күүчү жана обончу. Күүлөрүнөн Күйдүм чок, Эсимде гүл, Ой булбул жана башкалар. Эркесары Бекбазар уулу Кыргыз элинин залкар комузчусу. Күүлөрүнөн Эрмек күү, Салтанат Камбаркан, Шаңдуу жаштар жана башка күүлөрдүн ээси. Андан кийинки Ыбырай Туманов. Күүлөрү Кеңеш, Октябрь, Толкун жүрөгүм. Кыргыздын 3 кыл комузун күүгө салып баарын таң калтырган комузчу Карамолдо Орозов. Күүлөрү Сынган буугу, Ибарат терме, Камбаркан жана башка күүлөр бар. Кийинки залкар комузчу Мураталы Күренкеев. Күүлөрүнөн Кыз Дарика, Алпамыш Баатыр, Зал, Кермето жана башка күүлөрү бар. Токтогул Сатылганов. Күүлөрү Чайкама, Чоң Кербес, Тогуз кайрык. Залкар комузчу Нурак Абдырахманов. Күүлөрү Кулунчак, Атамурас, Соңкөл. Кыргыздын залкар комузчусу Самара Токтокунова көптөгөн күүлөрдү черткен. Кыргыз элинин музыка маданиятынын эң бай булактарынын бири элдик ырлары жана күүлөрү. Балдар, төмөндөгү суроолордун жообун дептериңерге жазгыла жана салыштыргыла. Биринчи, комуздун канча түрү бар? Комуз канча бөлүктөн турат? Айга келбе тубайым, моюнуңа тунайын. Айга келбе тубайым, моюнуңа тунайын. Токтогулдун ботоюнай жетип койчу угайын. Токтогулдун ботоюнай жетип койчу угайын. Жазган жообуңарды салыштыргыла. Комуздун канча түрү бар? 5 түрү бар. Комуз пикколо, комуз прима,
Комуз альт, комуз тенор, комуз бас. Экинчи сурообуз. Комуз канча бөлүктөн турат? 7 бөлүктөн турат. Кулактары, башы, моюну, кылдары, капкагы, чарасы, тепкеги. Үйгө тапшырма. Камбаркан көөсүнүн тарыхын жазып келгиле.